Клара Сооронкулова Өмүрбек Чиркешевичке так түштө кол салгандар бийлик адамдары. Чакал айдын чак түшүндө саясатчы Өмүрбек Тегебаевга чогулган белгисиз топтун кол салышын тыкыр кароону талап кылып партиянын мүчөлөрү УКМКнын алдына чогулушту. УКМКнын алдына келгендердин арасына Клара Сооронкулова да келип өз пикирин ачык билдирди. Өмүрбек Тегебаев жан сакчысы жок эле жалгыз жүрөт. Ал кофейняда кофе ичип жаткан кезде келишип, сыртка сүйрөп чыгышыптыр. Автобуска отургузуп алып кетүү аракетин көрүшкөн экен. Ошол жерден парк отелдин кароолчулары жолдо өтүп бара жаткандардын коркуп эле кетип калышыптыр. Күбөлөр көбөйүп кеткен да. Ал адамдар эч нерседен коркпойт. Бандит болгондо чак түштө өкмөт үйүнүн жанында шаардын борборунда адамга кол салуудан коркот эле да. Демек булар атайын бийлик тарабынан уюшулган кол салуу болду. Булар бүгүн эртең табылбай турган болсо, анда бийлик тарабынан уюшулган кол салуу дегенге ишенебиз. Эгерде кол салган жаранды таап жүзүн көрсөтүшүп ушул кишилер кылыптыр, биз жазага тартабыз дей турган болсо, анда бул ишти кандайдыр бир бандиттер топтор жасаган деп эсептейбиз. Биз мамлекеттин аракетин күтөбүз, анткени биз мамлекетте жашап жатабыз да. Укук коргоо коопсуздук органдары бар, кандай болбосун булар өз милдетин аткарышы керек. Ошон үчүн УКМКнын имаратынын алдына келип турабыз деп билдирген. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Өмүрбек Тегебаевга кол салгандардын бири кармалды. Атамекен партиясынын лидери саясатчы Өмүрбек Тегебаевга кол салгандардын бири кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан басма сөз кызматы билдирди. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында Борбор калаанын криминалдык милициясы Өмүрбек Тегебаевга кол салууга шектүү катары Чүй облусунун 1998-жылы туулган тургуну ЭНны колго түшүрдү. Ал өз эрки менен Өмүрбек Тегебаевдин телефонун тапшырып берди деп айтылат маалыматта. Кармалган жаран Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда башка да шектүүлөрдү издөө иштери жүрүп жатат. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Роза Отунбаева президенттин кадыр баркына чоң доо кетти. Саясатчыны сабоо фактысына экс-президент Роза Отунбаева да көз карашын билдирди. Атамекен саясий партиясынын лидери Өмүрбек Тегебаевга кол салышына кандай баа берип жатасыз? Азыркы кырдаалда президенттин кадыр баркына абдан чоң доо кетти. Дүйнө таң кала турган шайлоо өткөрөбүз деген сөз баарыбыздын кулагыбызда турат. Эми ушул шайлоого байланыштуу оппозициябы, башкасы партиялар чыгып, өз дооматтарын айтып жатканда Тегебаевдин атайын парк отелинин ичинен сүйрөп чыгып урганы акылга сыйбай турган пастык. Саясий маданиятыбызды төмөн түшүрүштү. Бул дүйнө жүзүнө чоң жаңылык болуп чыгат. Кыргызстан жер карап калды. Президент шайлоону тазараак өткөрөлү, парламентти шайлайлы деп эле көп аракет жасады. Бирок ушундай учурлар бетибизге көп жаап койду. Жанагы барга 70 кишиге бирөө барып айтты да, өздөрү эле бара албайт да. Тегебаев тарыхка аты жазыла турган саясатчы. Анын таламандан тал түшүндө саясий окуялардын учурунда таяк жеп жатканы кечиримсиз. Тегебаев өзүнүн сабалышын шайлоого байланыштырып жатат. Сиз да саясат менен байланыштырып жатасызбы? Сөзсүз. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында митинг болду. Андан кийин атайын уюмдашып автобус менен келип, уруп жатканды кантип башкача баалоо керек? Кээ бир саясатчылар бийликти жаманатты кылыш үчүн үчүнчү күчтөр жасашы мүмкүн деп атышпайбы? Сиз кимдер жасады деп ойлойсуз? Ар кандай божомолдор бар. Азыр Кыргызстанда бардыгыбыздын чың алган абалда турабыз. Саясий абал чың алып турат. Шайлоо жыйынтыгы чыкпай турат. Медет Садыркуловдун өлүмү боюнча жанагындай жаңылыктар чыгып атат. Алдайыр Исманкулов мага мунапыс бериле деп кайрылып атат. Бул 2007-2010 жылдар менен байланыш болуп аткан жүрөгүбүз менен сезип жатабыз. Күндүз эле партиялаштары тегеректеп турган көрүнүктүү саясатчыны ушинтип атса каяка барабыз? Акыркы окуялар бийликтин аброюна кандай таасир этиши мүмкүн? Тилекке каршы таасир этет. Демократиясы бышкан чоң өлкөлөрдө деле шайлоонун жыйынтыктарына байланышкан ар кандай талаш-тартыштар, мындай көрүнүштөр боло берет. Тилекке каршы биздин аягын жакшы кылып чыгаралы деген бир жылдан кийинки аракеттер жыйынтыксыз болуп жатат. Мына бул шайлоо жыйынтыктарына макул болбой аткан 4-5 партиянын ичиндегилер абдан бышкан көрүнүктүү саясатчылар. Алардын күтүп турууга, добуштарды саноодо, аларга каршы сандар чыкса кабыл алууга маданияты жетмек. Ошондой учурда момундай кылып пастык эмеспи? Муну жапай адамдар жасайт. Маселен, Бакыт Жетигенов сыяктууларды кантип бир паста кармап дооматтарды коюп атат? Момундай күндүз болуп жаткан ишке күнөөлөрдү милиция, коопсуздук органдары дароо ошол замат таап жазасын бериш керек. Булак Азаттык KG. Эл чындыкты билсин. Ызаатыны билбеген уятуу жок катын элдин баарын энеден туумай жылаңач болуп жүргүлө деп үңдөгөн Батыш Шылмырка. Сен үчүн Тегебаев бир муштум жеп калса эле Кыргызстандын жүзү жер карап калдыбы? Дүйнө жүзүнө шерменде болгонуңду эми сездиңби? Тегебаевдин чачынын бир талы түшүп кетсе, Садыр Жапаровдун аброюна так түшүп калабы? Кыргыз элинин азабына жаралган уятсыз катын. 2010-жылы өлкөдө экинин бири болуп турган бакыйган генерал Молдо Муса Коңгантиевди көк ала койдой сабап, чүт эле өлтүрүп кое турган болгонуңарда Кыргызстан дүйнөгө атагы чыгып даңазаланып кетти беле? Тескерисинче Коңгантиевди сабатып койгон сенин Дабдыриниң Атамбаевдагы бир интригаң үкүң Тегебаев болуп аброюңар өсүп өркүндөбөдү беле? Коңгантиевдин Тегебаевдин кайер ашык эле? Мүмкүн ашык жеринен сен көргөндүрсүң кыйшалаңдап жүрүп. А биз үчүн Тегебаев Коңгантиевдин тырмагына да арзыбайт. Түштүктө 500 адамдарды өлтүрүп алып дүйнө жүзүнө шерменде болбой эле жүрөсүңөр го. Жогорудагы тас жооруларыңар менен бирге. Эмне Кыргызстанда убактылуу өкмөттүн шакалдары үстөмдүк кылыш керек деген сен акмактардын кийиз китебиңерге жазылган атайын мыйзам барбы? Кудайдын кары, элдин каргышы, өлгөндөрдүн арбагы урат деген сөздөр ойдон тогулуп чыгарылган жалган сөздөр
көрбөлөм. Антпегенде сени жана сенин кан жыттаган эки шүмшүгүңдү кошо урат эле го. Качан арам катып кыргыз элин тынч коесуңар? 100 жолу кайра шайлоо болсо да Текебаев өтпөйт. Эмнеге Текебаев өтпөсө парламент жетим калабы? Улгайганын мойнуна алып жаштарды жакшы жолго үңдөп, аксакалдык насаатын айтып баш көз болсо арам өлүп калабы? Жүзүнөн жамандыктын белгиси көрүнгөн кайдан чыккан катын бүлүндүргүч элең деп Шаун Мырза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Бактыбек Калмаматов оор кылмыштарга айыпталып камакка алынары айтылууда. Сүткө тойгон күчүктүү образдагы Бактыбек Калмаматов добуш алам деп эле Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди ашкере сындаган талапкерге айланган. Бирок иши оңунан чыкпай анчейин арбын деле колдоого алынбады. Бийлик машинасы оталып калгандай ага карата туруктуулукту бузуу, мамлекеттүүлүккө шек жаратуу таризиндеги айыптар тагылары сөздөрү талданып, камакка алынары боюнча идея кабыргасынан коюлуптур. Тажиктердин табасын кандырап акылдаган кошумчаланып, албетте тар чөйрөнү талабын угуп татабыз. Тоо тери бир канча кылмыш иштерин Бактыбек Калмаматовдун жакында камалары чын эле ишке ашабы? Булак Азия Ньюс гезити. Эл чындыкты билсин. Равшан Жээнбеков баштаган айрым саясатчылар камактан чыгышы мүмкүн. Президент Садыр Жапаров парламенттик шайлоодо камактагы Равшан Жээнбековго добуш бергени кокусунан сөзгө түшүп калып, талкуу жаралып кеткенден кийин комментарий берди. Албетте бийлик алгакта. Өзү да бир учурда саясий куугунтукка кабылган эскертип 2017-жылдагы президенттик шайлоого катышууга түрмөдө мүмкүнчүлүк албаганын башынан көп сыноолор өткөнүн Facebook'тагы баракчасына жазган. Ооба, көпчүлүк катмар туура кабылдашты, айрым катмарлар гана кыжынышпаса. Кызыктуу билдирүүлөргө караганда Равшан Жээнбеков жана мамлекеттин туруктуулугуна шек келтирбеген айрым саясатчылардын түрмөдөн чыга турганын болжонуп, алардын ордуна башкалар отурары бекеринен эмеспи? Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Кууланган Акылбек Жапаровдун купуя пландары бар беле. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 28-ноябрда кечки 22:00 маалымат жыйын өткөрмөк. Бирок белгисиз себептерден ал болбой калган. Ага чейин БШК мүчүлүштү кетирип, бардык партияларга берилген добуштардын санын төмөндөтүп салганына күбөбүз. Бул көрүнүшкө ар кандай себептер болжолдонуп, бийлик оппозиция ортосунда кайым айтышы менен тирешүүлөр токтобой келет. Эл ичинде түрдүү жоромолдор көп. Мындай шартта министрлер кабинетинин төрагасы президенттик аппараттын башчысы Акылбек Жапаров башын коңулга катпай аргументтүү сөздөрүн айтпайт беле. Каршылык көрсөткөн саясий күчтөргө жаман көрүнгүсү келбесе керек. Балким купуя пландары бар беле. Ал эми президент Садыр Жапаров өлкөдөгү кырдаалга жараша түшүнбөстүктөрдүн алдын алып, интервью берип, кайрылуу жасап, андан тышкары Facebook'тагы баракчасынан байма-бай пост жазып, ар кандай провокацияларга, коомчулукту адаштырууга жасалган аракеттерге жооп кылууда. Акылман элибиз туура кабылдаса керек. Дал ушул эки мисалдан соң кимдин ким экени бааланат да, мамлекет үчүн иштебеген адамды талдап алса болот бекен. Булак Азия Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Али Токтойкунов, акылыңа кирип калыпсың. Туура, аксакал адамга кол көтөргөн туура эмес. Кыргыздын салтында аксакалга кол көтөрмөк мындан турсун, көзүнө тикке карап кайыш айткан аксакалдан сөз талашкан уят болуп келген. Эгер эле ошо аксакал сый урматка ылайык аксакалдай калыстыктан тайбаган жаштарга туура жол көрсөткөн адам болсо, аксакал сыйдын айлансын деген жаман адат үчүн именно сен жана сен окшогон батыштын шерменде жашоосун биздин чөйрөгө алып кирген акмактар күнөөлүүсүңөр. Бул Али Халба жакында атасын апасын карабай таштап кетти, токмоктон урду дегендерди угабыз. Бул да силердин кыймыл-аракеттердин жыйынтыгы болуп эсептелет. Текебаев бузукулугун токтотпойбу? Качанга чейин элин ичин булгап, бөлүп жарып, адамдарды бири-бирине түкүрүп үйрөнгөн акмак адатын кыла берет. Баарыбыздын чыдамыбыз да жетер жерине жетип, дальше некуда болуп калды. Чөйлөр деп калыпсыңар, ару жок Али. 3 жыл бою Атамбаевдин заказы менен сен, Болот Темиров, Ширин Айтматова, НПОчу Шүмшүктөр, Азаттыктын саткындары, Клоп жана башка толгон токой Трабалис эл бузары биригип, Райымбек Матраимовду талаганыңарды өзүңөрдөн чөө карышкыларга окшотподуңар беле? Коррупция эмне экенин түшүнбөгөн жаш балдарга Райымдын сүрөтүн көтөрүп алып, как будто Кыргызстан боюнча бир гана Райымбек деген коррупционер бар окшоп кутурганыңарды өзүңөр деле шер ойлоп жүрдүңөр беле? Кыргыз элине аябай көп жардамыңарды берген азамат Райымбектин сүрөттөрүн мусорный ящиктерге, туалетный бумагаларга чейин жабыштырып, кордогонуңарды өзүңөрдөн адамбыз деп ойлогонсуңарбы? Силердин ошондо кылган акмак аракетиңердин талаадагы самсып жүргөн ошол сен айткан шакалдарда кылган эмес. Элден чыккан элбузар Текебаевди жашта таш бараңга алышты деп койсок, Кыргыздын илгертен берки келген жазалоо салтына туура эле келет. Болгону борбор шайлоодун чок ортосунда таш жок үчүн колдору тийип кетти окшойт. Андан Текебаев эч нерсе болбойт кошумчасына мусорный ящикке тыгып коюш керек эле. Аттиң ошол нерсе эч кимдин оюна келбегени өкүндүрөт. Али, сен Мадумаров, Момбеков, Калмаматовго да айтып кой, даярданып турушсун, алардын да кезеги келет. Ал эми өзүң түйүнчөгүңдү көтөрүп Прагаңа жөнө. Чөйлөр деген сөзүң үчүн эч ким аяп олтурбайт. Тем более сен Текебаевдей аксакал эмессиң. Сени канча жашса да жараша берет деп Шаун Мырза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.